Экран аркылуу болсо да сиздер менен көрүшкөнүмө чын жүрөктөн аябай кубанычтамын. Толкундануу менен сиздер менен кээ бир билгендеримди, кээ бир көргөндөрүмдү, өзгөчө могу каталог боюнча акыркы күндөрү эмнелер жасалып жатат, кандай пландар болуп жатат, ошолорду сиздер менен бөлүшөйүн деген жакшы ниеттер менен, жакшы тилектер менен келип отурган кербезим. Сөздүн ачыгы, команда мага өткөндөгү эле презентацияны кайталап бер деген өтүнүч болду, бирок мен бир аз форматты өзгөртөйүн деп турам. Форматты өзгөртүшүм үчүн сиздерден бир опрос керек. Ошол опроско эгер сиздер туура жооп берсеңиздер, бир аз башкачараак форматта кылабыз. Туугандар, караңыздар, сиздерге бир суроо берем. Биздин каталог проектинин товары бар. Мен примерно кандай система менен боло турганын түшүнөм. Ошого кайра каталогду нолдон түшүндүргөндөн көрө, азыр кайсыл этапка келдик, ошол жөнүндө айтып бер дегендер плюс калтырсаңыздар. В общем, мен каталогду билем дегендер комментарийге плюс калтырыңыздар. Эгерде билем дегендер көбүрөөк болсо, мен бир аз дагы каталог боюнча башкачараак маалыматтарды сиздер менен бөлүшөм. Келиштикпи? Давайте күтөлүчү кана. Каталогду билем, каталогду кайра нолдон түшүндүрүп олтургандын кереги жок дегендер плюс калтырыңыздар. Кенже, Байел, Юлдуз, Төлөнбай, Азамат, Альбертова, машалла бардыгы эле четтен плюс калтырып баратышат. Барабар плюс дейт алдым деген түшүнбөдүм. Все, отлично. Бул жакта азыр Үмүтай менен Элия пока что мен каталогдун эмне экендигин билбейм деп калтырыптыр. Калгандардын бардыгы мен билем деп калтырыптыр. Хорошо, туугандар, анда мындай кылалы. Как раз таки бүгүн сиздер менен форматты бир аз өзгөртөбүз дегеним ушул. Буквально бир 3-4 мүнөттүн ичинде, могу 1-2 адам болсо да билбейт экен, ошолорго кыскача түшүндүрөм дагы. Андан кийин биз бир 10 күндөн бери Россиядабыз, Москвадабыз. Бул жакта көргөндөрүм, билгендерим иш кылып, бул жактагы анча-мынча сезимдер менен сиздер менен бөлүшөм. Андан кийин как раз таки сиздердин суроолоруңуздарга жооп берем. Караңыздар туугандар, мындай маселе. Каталогду бир 5-6 адам отургандардан билбейт экен, мен бир 3 мүнөт убактыңыздарды алып туруп, сиздерге кыскача түшүндүрөйүн. Wildberries'te bir канча иштөө системасы бар. Булардын бирөөсү FBS, бирөөсү FBO. То есть эң популярный экөөсү. Биз азыр как раз таки FBS системасы менен бир проект жасап жүрөбүз, каталог деген проект. FBS'те кандай болот? По идее, FBS'те товар өзүңүздөрдүн колуңуздарда болот. Бул товардын сүрөтүнү, описаниясынын баасыны Wildberries'in сайтына чыгарып, менде бул товар бар, бул товардын баасы ушунча деп чыгарып коесуздар. Качан гана бул товарга заказ түшкөндө, бул товарды өзүңүздөр алып, Wildberries'тин сиздерге эң жакын болгон складына жеткирип бересиздер. Ал жактан Wildberries бул товарды кардарларга жеткирип берет. Ушул система FBS. Бирок азыр биздин кылып аткан каталог долбоорубуз FBS'тин дагы аябай өнүктүрүлгөн, аябай бышырылган версиясы деп айтсаңыздар болот. Себеби биздин азыркы FBS системасы боюнча биз өзүбүз товарларды анализдеп, бул товарларды закуп кылып, өзүбүз Москвада бир склад ачып, ошол складка киргизип, плюс бул товарлардын фотосессиясын жакшылап жасап, сиздерге беребиз. Сиздер просто эле ушул сүрөттөрдү аласыздар, скачать этесиздер, инфографика жасап, өзүңүздөрдүн личный кабинетиңиздерге менде могул товар бар, баасы ушунча деп чыгарасыздар. Качан бул товарыңыздарга заказ түшкөндө, биздин ассистент программасынан бул товарды сатып алып койсоңуздар, биз бул товарды сиздердин ордуңуздарга, сиздердин атыңыздарга Wildberries'in складына жеткирип берип турабыз. Башкача айтканда, сиздер просто акылыңыздарды колдонуп, убактыңыздарды коротуп, мээнет кылып, Wildberries'те просто сатышыңыздар керек болот. Үйдөн дагы чыкпайсыздар, башка жака дагы барбайсыздар, базардан темселеп жанагы товарды издебейсиздер. Үйүңүздөрдө эле отуруп алып, билимиңиздерди арттырасыздар, бул товарды сатасыздар и бизнесиңиздерди курасыздар деген сөз. Получается, биздин каталог системасы FBS'тин аябай сиздерге даярдалып берилген бир версиясы деп түшүнсөңүздөр болот. Ушул FBS системасы. Биз каталог долбоорун бышыралы, каталог долбоорун аягына чейин жеткирели деп билесиздер, буга чейин Кытайда жүрдүк эле, азыр эми Москвада жүрөбүз. Москвада нелер кылынды, бул убакка чейин нелер жасалды дегенде, Кудайдын буйруса аябай жакшы бир жерден склад чыгып атат, переговоры жүрүп атат. Дуа кылып туруңуздар, эгер аман-эсен ошол складты алып алсак, баарыбыз үчүн аябай сонун болот. Полноценный склад, ичинде Wildberries'те иштеген биздин кыргызстандык жигиттер бар экен, ошолор менен бирге бир 340 метр квадраттай склад бар экен, ошону алган отурабыз.
Деги эле биздин азыр мени сиздерге бөлүшкүм келген биринчи идея мындай да. Адилет көз жолдо келатып оюма эмне келди. Максатка жетүүдө 72 саат деген бир түшүнүк бар, билесиздерби? Эгерде бир адамдын оюна жакшы бир идея келсе, жакшы бир мүмкүнчүлүк чыкса, бул мүмкүнчүлүктү адам деген 72 сааттын ичинде реализация кылып кетет, болбосо калып кетет да. Өзүбүздүн деле жашообузда мындай анализдеп карай турган болсок, толгон токой реализация болбогон, эртең кылам деп атып, жыйынтыгында аткарылбай калган толтура максаттарыбыз бар да. Бул максаттарыбыздын дагы баардыгынын аткарылбай калышынын себеби идея келгенде жакшы экен дегенбиз, бирок кыймыл аракет болгон эмес. Буга каршы бир действие болгон эмес, и аягында бул нерсе бизде кылынбай калган да. Азыр делечи биз насип кылса каталог проектини 1 сентябрдан запуск кылалы деп жатабыз. 1 сентябрга как раз 3 күн калды, бул 72 саат деген сөз. Сиздердин азыр бул жакта биз менен түз эфирде олтурганыңыздардын дагы мындай жөндөн жөн себеби жок болсо керек. Мунун сөзсүз бир хикматы, сөзсүз бир себеби бар. Ушул 72 сааттын ичинде сиздердин кыла турган какой-то бир действияңыздар, какой-то бир чечимиңиздер сиздерге таптакыр башка мүмкүнчүлүктөр ачышы мүмкүн. Мен муну ишенүү менен ошол убакта бир дуа тилек ниетинде чын жүрөктөн айтып жатам. Себеби 2017 жылы мен деле бир жерден баратсам, мастер-класс болуп атат деген бир надпись көрүп калдым да. Өзүм ошол учурда журналда журналист болуп иштечүмүн. Кирип баратып мастер-класс болуп атат деп көрүп калып, анан офиске кирдим, бир сыйра жумуштарымды бүтүрдүм бир 10-15 мүнөттүн ичинде. Анан мастер-класс деген залга, конференция залга кирсем, YouTube жөнүндө конференция болуп атыптыр да. Эми менин планымда YouTube жөнүндө мастер-класска катышуу такыр жок болчу, бирок жөн эле көрүп отурдум, бир саат, бир жарым сааттай. Ошол жерде үйрөнгөндөрүмдү, ошол жерде уккандарымды сразу реализация кыла баштадым. И бул нерсе мага бир күн ушундай бир сонун бизнес болуп берди, что бир күндө где-то бир $500-600 таза пайда тапчубуз да. Эми айына 15 миң, 20 миң, кээ бир учурларда $25 миң пайда табат элек. И ушундай бир бизнестин башталып кетишине мен такыр оюмда жок эле бир катышып алган мастер-классым себепчи болду да. Айтайын дегеним ушул. Аллах насип кылса, азыр сиздер дагы кээ бирлериңиздер максаттуу түрдө, кээ бирлериңиздер жөн эле бир баш багып көрөйүнчү деп ушул мастер-класска катышып атасыздар, онлайн болсо деле. И буюрса, жылдын аягына чейин бул сиздерге чоң бир эшиктерди, чоң бир сиздер күтпөгөн мүмкүнчүлүктөрдү ачып берет да, именно Wildberries'in жагдайындачы. Даже айтат элем, жылдын бүтүшүнө бир 3 ай, 4 ай убактыбыз бар. Балким 2024-жылы кыйратып деле бир жумуш кылбадык. А как раз бүгүн ушул мастер-класс менен, ушул түз эфир менен биз жаңы бир бизнес баштаганга жылдын аягына чейин, Кудайга шүгүр, менде Wildberries'те более-менее жакшы продажа болуп жаткан, жакшы бир бизнесим болду деген нерсенин биринчи күнү болсун да, Кудайым буйрса. Могу 2024-жыл мен уже бизнесим болуп калды деген нерсе менен баштайлы, Кудайым буйрса. Вот. Именно неме боюнча кыла турган болсок, туугандар, складты айттым, склад Кудайым буйрса даярдалып келе жатат. Биз уже биринчи закуптарды даярданып атабыз. 1 сентябрдан баштап, как положено баштап кетсеңиздер болот. Анын жанында эгерде бул убакка чейин Wildberries'те иштеп көргөн эмес болсоңуз, Wildberries'ти жакшы билбесеңиз, бирок угуп эле жүрөм, бирок кантип кылганын билбейм десеңиз, менин чын жүрөктөн сиздерге сунушум, все-таки биздин обучениеге катышканыңыздар сиздерге аябай бат жыйынтыкка жетишиңиздерге себепчи болот. Муну однозначно айта алам, себеби Wildberries'те иштеп жүргөн азыркы учурда практикалык негизде продажалары болгон команда обучение кылат, кураторство кылат, сиздерге кайтарым байланыш берет. Эми вообще эле мындай кээде болот го, кээ бир нерселер слишком жакшы болсо деле адамдар подозрение кылат да. Ошондуктан азыр сиздерге биздин сунуштап аткан каталог проектибиз деле бир чет карап көрсөң слишком жакшы да, слишком жакшы. Мен аябай каалайт элем өзүм Wildberries'ке жаңы баштап жатканда ушундай бир мүмкүнчүлүк болсо деп, бирок тилекке каршы болгон эмес. Элестетсеңиздер, биз сиздерге товар анализдеп, то есть сиздер товар анализдешиңиздер керек эмес. Биз уже товарларды анализдедик. Бул товарларды закуп кылып атабыз, бул товарларды фотосессиясын кылып атабыз, бул товарларды Москвада өзүбүз лично келип склад ачып киргизип атабыз. И плюс, эгерде Wildberries'ке кантип чыкканын билбейм десеңиздер, сиздерге даяр обучение дагы берип атабыз.
бул обучениенин үйрөнгөнчө сиздер ошол эле биздин каталогдогу товарларды сатканды үйрөнүп, өзүңүздөр менен өзүңүздөр мындай оборотко чыгып кеткенге толук кандуу мүмкүнчүлүк да. Обучениенин эки форматы бар. Бирөөсү 1 айлык, бирөөсү 3 айлык. 2 айлыгы деле бар, бирок 1 айлык, 3 айлыкта барсаңыздар болот. Более-менее фундаментиңиздер бар болсо, более-менее сатканды билсеңиздер, түз эле 1 айлыгы менен эле өздөштүрүп кетсеңиздер болот. 1 айдын ичинде каталог менен кантип иштегенди үйрөнөсүздөр, оборотко чыкканды үйрөнөсүздөр. Плюс өз алдынча кийинки айларда иштеп кетесиздер. Бирок буга чейин угуп жүрөм, бирок вообще Wildberries'те иштегенди билбейм десеңиздер, менин сунушум все-таки 3 айлык эле обучение алыңыздар. 3 айлык обучение деген 30 000 сом. 1 айына 10 000 сом болсо, мунун 3 000 сому ассистенттик подпискасы болсо, сиздер по идее 7 000 сом төлөйсүздөр. 7 000 сомго сиздер эмне аласыздар? Анализделген, закуп болгон, фотосессия кылынган товарлардын тизмеси, сиздерге кайтарым байланыш кылып тура турган куратор, Wildberries'те иштейм деп бирге сиздер менен курска жазылгандардын бир WhatsApp группасы, анын жанында түшүнбөй калган жерлериңиздерди жооп ала турган түз эфирлер. То есть бардыгы 7 000 сомдун ичинде. Эгерде бир товардан орто эсеп менен 3 доллардан пайда көрө турган болсоңуздар, элестетип көрсөңүздөр, 7 000 сом бир 50-60 товар сатканыңыздар деле өзүн актап калат. Зато сиздер курс бүткөндөн кийин деле өз алдынча бул ишти кылып кете бересиздер. Мен вообще окубайм десеңиздер, маселе жок, өзүңүздөр деле кыла бериңиздер. Бирок ушул убакка чейин көргөндөрүм, ушул убакка чейин консультация бергендерим, канча биздин мекендеш менен отуруп сүйлөшкөндөн байкагандарым, биз тилекке каршы курсакка акчаны аябайбыз, кийим кечек акчаны аябайбыз, бирок именно өзүбүздүн образованияга келгенде акчаны аябай беребиз. Аябаңыздар туугандар. Алган продуктуңуздар төлөгөн акчаңыздардын жанында бекер дей турганчалык баалуу. Так что смело 3 айга алсаңыздар, как раз 2024-жылдын аягына чейин толук кандуу бул тармакты өздөштүрүп каласыздар деген нерсе. Дагы бир сонун нерсе туугандар, именно обучение алгандарга менин жеке оюмда аябай мощный бир фишкабыз бар, аябай сонун бир идея пайда болду. Бул идея эмне десеңиздер, жылдын аягына чейин мен өзүм дагы именно ушул каталогдогу товарларды 50 миллион оборотко чыгарам деп бир реалити шоу баштап атабыз. Бул реалити шоуну баштатканыбыздын дагы эң чоң себептеринин бирөөсү ошол болду да. Бул продукт биздин колдонуучуларга максималдуу түрдө пайдалуу болуш үчүн эң баштап өзүм бул продуктты колдонушум керек. Өзүм бул продукттан бир жыйынтыкка жетишим керек деген ой менен баштадык. Как раз каталогдогу товарларды кантип сатыш керек, кандай жол менен сатып атабыз, кандай стратегия колдонуп атабыз, кандай максат коюп жатабыз, кандай финансовый планкалар бар, бул планкаларга жетиш үчүн кандай ыкмаларды колдонуп жатабыз, бардыгын мен реалити шоунун алкагында видеолорго тартып, сиздерге видео отчет түрүндө жасап кете берем. Жана булардын бардыгын биздин обучение сатып алгандарга видео обучениенин ичинде бир модуль катары жүктөп беребиз. Сиздер, по сути, ушул эле каталогдогу товарларды мистерли өзү кантип сатып жатат, кантип ойлонуп жатат, кантип планка коюп жатат, ушулардын бардыгын көргөнчө, бул эми баягындай практикалык бир неме болуп калат да, эмне деп коет эле, практикалык бир мастер-класс болуп калат. Ошол жактан менин жасагандарымды деле сиздер өзүңүздөрдүн шартыңыздарга жараша жасап кете берсеңиздер, бир топ батыраак жыйынтыкка жетесиздер деген сөз. Даже айтат элем, бир эле ошол реалити шоунун видеолорун алыш үчүн деле обучениеге катталып койсоңуздар, бул сиздерге огромный бир неме берет да, буст берет. Себеби кандай эле сиздер дагы толкундануу менен муну күтүп атасыздар, мен деле толкундануу менен каталогду күтүп атам, бул бир. Экинчиси деген, кандай эле сиздерге толтура бүдөмүк жерлер бар, мага деле ошондой бүдөмүк жерлер бар. Ойлоңуздар, мен азыр Жыргап, Москвага келип, Жыргап бул жакта мындай бир щелчок менен бирдемелер жасап кетатам деп. Бул бизнестин табиятында бар, что нолдон баштап бир нерсе куруп атканда толтура күтүлбөгөн факторлор чыгат, толтура чечилиш керек болгон проблемалар чыгат. Бул проблемаларды четтен чечип кете беребиз. И каталогдун жагдайында кандай болот туугандар? Каталогдун жагдайында биздеги товарларды мен өзүм дагы сатып кете берем. Кайсыл товарлар жакшы сатылып жатат, аларды уже сиздерге в реальном времени сунуштайм. Могул товарды мен монтип сатып жатам. Бул товарды тигиндей кылып продвижение кылдым. Бул товар сатылбай жатты эле, фотосессиясын мындай кылып өзгөртсөм, продажа жакшы боло баштады. Иш кылып, бардыгына в реальном времени сиздер менен бөлүшөм. И ушуларга жараша сиздер дагы өзүңүздөрдүн продажаңыздарды бир топ бат алдыга карап жылдырасыздар деген үмүтүм бар. Бөлүшкүм келген акыркы нерсе мындай. Анан как раз азыр чатты ачам, суроо берсеңиздер болот.
Бөлүшкүм келген акыркы нерсе ушул туугандар. Жанагы самурайдын максаты жок, самурайдын жолу эле бар дейт го. У самурай не цель, у самурай есть путь дегендейчи. Ошол сыңарындай бизнес курууну, Wildberriesке чыгууну муну деген бир кызыктуу процесс катары карашыңыздар керек. Оор бир жүк катары эмес. Өзүм деле азыр Москвага келип ушул проектти кылып жатып, толтура сонун нерселерди көрдүм, сонун адамдар менен таанышып жатам. Москвага буга чейин келген эмес болчумун, уже Москванын жашоосун көрүп жатам. Бул жакта кыргыз мекендештер менен таанышып, булар менен дос күтүп, булар менен жаңы бир чөйрө кура баштадым. И булардын баардыгы чындыгында мага аябай сонун бир ырахат тартуулаган, менин жашоомдун аябай кызыктуу бир этабы болуп жатат да. Дал ошол сыңарындай сиздер дагы каталог проектине катыша турган болсоңуздар, нолдон баштап бир бизнес куруунун рахатыны көрөсүздөр. Нолдон баштап бир өзүңүздөрдүн брендиңиздерди түптөөнүн процессин жашайсыздар да. И насип кылса реалити шоуго обучениени жана каталогду жуурулуштура турган болсок, сиздер менен баардыгыбыз биргеликте сонун бир бизнес процессти баштайбыз. И жылдын аягына чейин жакшы жыйынтыктарга жетебиз. Мен буга ишенем, мен буга тилектешмин. Жылдын аягында Кудайга шүгүр, сентябрдын башында мен мистер Ленин мастер классына, вебинарына катыштым эле. Ошол жактан башталган менин бизнес саякатым азыр жакшы жыйынтыктарга жетти деп, жылдын 2024-тө баардыгыбыз жакшы результаттар менен, жакшы көрсөткүчтөр менен жабабыз деген ишеничим бар. Азыр чатты ачам туугандар. Кудайым буюрса сиздер менен бүгүн көбүрөөк баарлашам. Өткөн жумада болгон түз эфирде көпчүлүк суроолор жооп берилбей калган болчу. Эми ошолорго дагы Кудайым буюрса четтен жооп берем. Кеттик анда. Чат ачык. Марс байке иштешебиз буюрса дейт. Марс байке менен биз Москвадан таанышып калдык. Өтө уникалдуу, өтө кызыктуу бир байке. Байке өзү бизди чакырып чайлады, коноктоду. Чоң рахмат Марс байке. Гүлүм, Али байке рассрочка караштырыңызчы, аябай окуп аракет кылып келе, шарт жок дейт. Гүлүм айым, караңыз. Биздин бир айлык обучение болгону 12.000 сом да. Менин оюмча 12.000 сом өтө чоң проблема болбош керек деп айтат элем. Деги эле бизнеске кирип аткандачы, дайым акча менен проблема болот. Финансовый проблемаларды, акча менен болгон обороттогу проблемаларды дайым чечкенди үйрөнүшүңүз керек. Балким сиз деген менин акчам жок, ошон үчүн мен катыша албай жатам деп негативный жагынан карагандан көрө, мен бир жолун таап, достон, жакындардан, бирөө жарымдан бул акчаны табайын, анын жанында биринчи оборотко дагы акча табайын, и плюс ушунун айынан Wildberriesти баштап кетейин деп караганыңыз туура болот го дейм да. Менин чөйрөмдө чоң масштабтагы, орто масштабтагы жана кичинекей масштабтагы толтура бизнес менен алектенип жүргөндөр бар, и бардыгынын акча менен проблемасы бар. Нехватка денег деп коет го, акчанын жетишпегендиги бизнесте дайыма проблема. 10 миллион оборот кылып аткан бирөөгө барсаң деле акча жетпей атат дейт. 5.000 сом оборот кылып аткан бирөөгө барсаң деле акча жетпей атат дейт. Бул нормальный нерсе. Өткөндө бир таанышым дагы айтат да, сөздүн түз маанисинде миллиарддарды оборот кылган бир бизнесмен байкем бар дейт. Бизнес встречаларга барабыз, кафейняда отурабыз, бир бизнес встреча болот, чыгып баратып мага мынтип сурайт дейт: Дастан, могул акчаны төлөп койчу, менин акчам жок эле депчи. Бул нормальный нерсе. Так что чечкенди үйрөнүңүз. Бул сизге, Гүлүма, сизге мындайча айтканда, биринчи задача да. Курска төлөй турган акчаны чече албай жатсаңыз, эртең кассовый разрывдар башталат, оборотторуңуздар чоңойот, ага деген акча табышыңыз керек. Мынтип менин шартым жок деп отура берсеңиз, бул иш көпкө чейин кетпейт. Эфир катып эч нерсе угулган жок дейт. Караңыздар туугандар. Бул маселе мени дагы бир аз түйшөлтүп жатат. Азыр деген Сагын деген бир досумдун офисине келип, максимально эң ылдам интернетти таап келдик бул жакка. Бирок ошого карабастан угулбай жатса, мне очень жаль дейт го. Чындыгында очень жаль. Мындай канчалык ичим өртөнүп турса дагы, канчалык раздражение болуп турсам деле, максималдуу түрдө өзүмдү карманганга аракет кылам, себеби чындап менин колумдан келген бир нерсе эмес болуп жатат да. Мен деле аябай калат элем, эгер Кыргызстанда болсок, YouTube деле жандырып коюп, YouTube'дан проблема жок, интернеттен проблема жок, кирет элек, бирок бул жакта тилекке каршы андай бир шансыбыз жок болуп атат да. Азамат, реалити видеолорун 3000 сомдукта да көргөзөсүз дейт. Азамат, ошону чын айтсам, көп эле ойлондум, 3000 сомго доступ болуш керекпи, болбош керекпи деп. Кийин все-таки болбогону туурараак деп ойлондум. Неге дебейсиздерби? Себеби
ушул жылдын аягына чейин где то бир 4 ай бар. 4 айдын ичинде 50 миллион оборот кылыш үчүн эмне кылыныш керек деп түнкү саат 3-4 чейин планировка кылып атабыз, стратегия түзүп атабыз. Кандай кылыныш керек булардын баарынын үстүнө иштеп атабыз. Эртең 1 сентябрдан баштап по максимуму тутабыз да. Что каталогтун колдонуп сиздер дагы 50 миллион оборотко чыга аласыздар дегенди көрсөтүш үчүнчү. Бирок муну деген биз 3 миң сомго эле доступ берип койсок баалуулугу кетип калат экен. Менин каалап атканым бирөөлөр 10 000 сомго, 20 000 сомго, 30 000 сомго курс алып жатышат. Ошолорго какой-то бир ценность бериш үчүн ушундай бир опция коштук. Так что тилекке каршы 3 000 сомдукта бул вариант болбойт. Айзада, мен садовод менен иштейм, көп учурда товар жок болуп калат, заказ түшкөндө силерде андай учурлар болбойбу дейт. Айзада, адашпасам, сиз жана ВКда мага подписка болгон Айзада болушуңуз керек. Мен подозреваю, оюмча. Бул маселе боюнча караңыздар. Складда товардын жок болуп калышы эң башта бизге невыгодно. Ошон үчүн складда всегда товар болушу үчүн биз колубуздан келген аракетти кылабыз. Ошол эле Кытайда отдельно бир офис ачып, Кытайда компания ачып, ошол жака специально ушул жумуш үчүн бир адамды коюп жаткандыгыбыздын дагы эң чоң себеби ушул. Кудай жалгап, сиздердин продажаңыздар аябай көбөйүп кетсе, складда дайыма товар болуш үчүн биз Кытайдагы заводдордон түз товар алдырышыбыз керек. Бирок ошого карабастан, могу как раз интернет сыяктуу да туугандар. Интернеттин болбой калышын биз каалап жатабызбы? Жок, албетте. Бирок колубузда болбогон кээ бир себептерге байланыштуу интернет болбой калып атса, өкүнүп атабыз. Ошол учурда проблеманы чечкенге аракет кылып жатабыз. Сиздердин жагдайыңыздарда деле ошол. Товарды болушу үчүн максимум аракет кылабыз. Ошого карабастан болбой калса, очень жаль, бирок Кудайым буйрса, андай случайлар өтө аз болот. Айгерим айым, обучениени уже алып бүткөндөр да реалити шоуңузду көрө алабызбы сиздин практикаңызды дейт. Убакта Айгерим, ушул маселени мен ойлонбоп турмун. Ойлонуп көрөйүнчү. Кандай кылсак болот дегенгечи. Айсара айым, урматтуу менеджерлер, көпчүлүктө интернет катып эле көрө албай жатабыз. Эфирди сактап бериңиздер, кичинекейлүүлүккө дейт. Ух, как обожаю ушундай этика менен суроо сурагандаргачы. Атаң көрө интернетиң иштебей жатат. Нормально кылбайсыңарбы дегенден көрө. Адептин чегинде сураганыңыздар аябай жакшы. Колумдан келишинче социалдык тармактарда өзүмдүн аудиториямдын этика менен, адеп менен бир достордой болуп, бир жакын туугандардой болуп, бир сообщество түзгөнгө аракет кылам. Айсара айым, Кудайым буйрса, түз эфирди сактайбыз, сиздерге доступ беребиз. Кенже, каталог 3 000 болдубу же 5 000бы? Мындай, пока что биздин подпискабыз 3 000 сомго. 3 000 сом менен пока турат, бирок жакынкы келечекте 3 000 сом, 5 000 сом андай өзгөрүп калышы мүмкүн. Болгону эле могу нерсени точно билиңиздер, что каталог 3 000 сом болсо деле, 5 000 сом болсо деле, сиздер алган продукт акчасына татыктуу эле нерсе. Себеби жана айтылгандай эле уже анализделген, фотосессия болгон, Россияга чейин жеткирилген, полный неме болуп атпайбы? Пока что 3 000 сом менен турат, бара-бара шартка жараша 3 000 сом, 5 000 сом өзгөрүшү мүмкүн. Женя дейт. Мен Москвадан кетип калганда барып сыгындагали дейт. Сиз Кудайым буйрса келесизби бул жака? Кыргызстандан келген, бул жакта иштеп жүргөн мекендештер уже шартка жараша акырын жолугуп жатабыз. Азыр түз эфирден кийин дагы бир сүйөр деген бир жигит менен жолугушубуз бар. Марс байке кел кайра дейт. Кудайым буйрса байке. Марс байке сизден кутула албайт окшойсуз ата. Гүлүм айым, 50 000 экен офлайн дейт. Караңыз, Гүлүм эже, эгерде офлайн сизге кымбат болуп жаткан болсо, лучше менин сунушум 30 000ге 3 айга онлайн алсаңыз, 3 айдын ичинде и так эле өздөштүрүп кетесиз бул неменичи, бул тармакты өздөштүрүп кетесиз. Регулярно күн сайын 2 сааттан примерно бөлүп турсаңыздар, спокойно каталогду үйрөнүп кетесиздер. Даже айтат элем, башында бир аз кыйын болушу мүмкүн. Биринчи жолу тамак жасап аткандай болот да. Прям рецептти карашыңыздар керек. 3 мүнөт кайнат десе 3 мүнөт кайнатасыздар. 5 мүнөт дем бас десе 5 мүнөт дем басасыздар. Бирок уже 5-10 жолу жасагандан кийин автоматически жасай баштайсыздар го. Ошонун сыңарындай эле баштапкы бир 100-200 продажаны бир аз кыйналып кылышыңыздар мүмкүн. Бирок бир жолуна салынып алгандан кийин просто автоматтан жасап баштайсыздар. Так что 3 ай менин оюмча жетиштүү болот. Светлана,
курста сатып албай эле иштей турган болсок реалдуу ишке катыша албайбыз дейт. Тилекке каршы катыша албайсыздар, муну жогору жакта түшүндүрдүм. Арсланбек, орус тилин жакшы билбеген жана буга чейин бизнес кылып көрбөгөн адам Wildberries'тен иштеп кете алабы дейт. Эми бардык эле нерсенин бир башталышы бар да туугандар. Эгерде баштабай жүрө берсеңиздер, барыбир бир жерден башташ керек да, өзүңүздөрдүн логикасын ойлонуп көрсөңүздөр. И ушул тема боюнча мындай маселе бар да. Мен 2020 жылдын башында цех баштап жатканымда ар кайсы адамдарга барып консультация алдым да. Цех иштеткен же азыркы учурда цех иштетип жаткан ошол учурда. Анан бир Алишер деген байкеге барганда аябай сонун бир нерсе айтты да. Азыр скорее сен башкаларга дагы бардың, башкалар сага мынтип айтат дейт да. 2008 жылы цех баштаганыңда жакшы болчу, азыр кеч болду деп. Башка бирөөгө барсаң, 2015 жылы баштаган, 2008 башташ керек болчу, уже кеч болуп калды дейт. Башка бирөөгө барсаң, тоже ошону айтат дейт да. Бирок өзүңүздөр деле ойлонуп көрсөңүздөр туугандар, мисалы 2024-жылы баштабадыңыздар да, анан 2026-жылы скорее всего айтасыздар да, 2026-жылы кыйын болуп калды Wildberries'те, 2024 башташ керек болчу деп. Азыркы учурда иштеп жаткан бирөөгө айтсаңыздар, ал деле айтат. 2020-жылы Wildberries'те башташ керек болчу, пандемия учурунда аябай жакшы продажалар болду эле, азыр эми конкуренция күчөйүп кетти, азыр баштаганын кереги жок деп айтат дейт. По сути, бул логика өзү түпкүрүндө туура эмес туугандар. Так что раз бир жерден башталыш керекпи, азыртадан уже баштай бериңиздер. Себеби канчалык түшүндүрүп бергенде деле практикалык негизде өзүңүздөр жасап көргөнүңүздөр бул башка нерсе да. Мындай турбайбы деп баягындай бир деңгээлге жетишиңиздер үчүн по-любому башташыңыздар керек. Гүлсарайым 0дон окусам болобу? Ооба, 0дон окусаңыздар болот. 1 айына 12.000 сом, 3 айына 30.000 сом. 3 айдын ичинде толук кандуу өздөштүрүп, уже 30.000 сом эмес, андан да көп акчаны чыгарып алган болосуздар. Wildberries'тен. Мунара кандай товар каталогду биз честно кылышыбыз керекпи? Кандайдыр бир сертификаттар кылынабы биз тараптан дейт. Сертификат жактарына Кудайым буйруса товардын биз чечип берген аракет кылабыз. Бирок честный знак ар бир личный кабинеттин өзүндө болуш керек, ошондуктан честный знакты кылышыңыздарга туура келет. По идее туугандар, биз эми кыргыз эли катары бизнеске киргенибизге бир 25-30 жыл болгондугу үчүн кээ бир нерселерди түшүнбөй жатабыз да. Документация, налог, честный знак, сертификат деген нерселер и так эле болушу эле керек болгон нерсе. Булар Америкада, Европада 100 жылдан бери, 150 жылдан бери бар эле нерсе. Бизге эми кирип жаткандыгы үчүн биз мындан чочулап жатабыз да. Чочулабаңыздар. Ашып барса 15-20 миң сом акчаңыздар кетет. Бизнесте 15-20 миң сом деле көп акча эмес. И плюс честный знакка, документацияга короткон акчаңыздарды сиздер товардын себестоимостуна чачып коюңуздар. Мисалы, мен Wildberries'ке жакын кирип жатканда баардык документация окуп ачкан честный знакка 50 миң сом короттум, образно айтып атам. Ушул 50 миң сомду мен ар бир товарыма 20 рубльдан же 20 сомдон бөлүп койдум деп туруп, ар бир товарыңыздарга 20 сомдон кошконуңуздарда 1000 штук товар сатсаңыздар 20 миң сом чыкты. 2 миң сом, 2,5 миң штук товар сатканыңыздарда сиздер короткон баардык товарыңыз документациянын чыгышларын кайра кайтарып алган болосуздар. Бизнестин түпкүрүндөгү логикасы деле ошол го. Вложение кыласыздар, башыңыздарга, товарга жана башка чыгашаларга, анан акырында муну деген кайтарып алып туруп, нолго чыгасыздар. Анан 0дон баштап плюска карап кете баштайсыздар. Бирок көпчүлүк бизнестер и так эле баштаганыңыздарда эле плюска чыгып кете турган бизнес болбойт. Кээ бир бизнестер бар жада калса. 1 жыл, 1,5 жыл, 2 жыл бою минусуна иштейт, андан кийин плюска чыгат. Карточкага товардын санын канча деп көрсөтсөк болот? Заказ келгенде товар түгөнүп калып, кардарга жеткирилбей штраф албайбызбы? Ушул маселени кандай каралган бул долбоордо дейт. Светлана эжеке, аябай жакшы суроо бердиңиз. Мындай, биздин ассистенттин ичине өзүңүздөрдүн личный кабинетти интеграция кылып коесуздар, то есть кошуп коесуздар. Эгерде бул товар биздин складда түгөнүп калса, автоматикалык түрдө сиздердин складыңыздарда дагы, то есть сиздердин карточкаңыздарда дагы бул товар жок калды деп автоматтан 0 болуп калат. И ушундай жол менен сиздер штраф жебейсиздер да. Айзада, канча наименование бар товар бар каталогдо дейт.
жаңы баштап жатканда бир 50-60 менен баштайбыз, бирок тынымсыз жаңы ассортименттерди кошобуз. Менин каалаганым Wildberries'теги толтура категорияларда жакшы сатылып аткан каталогдор бизде дагы болсун, категориялар. И каталогдун ичинде бир канча миң болсун, бир канча миң ассортимент болсун. Бирок ага жетиш үчүн талыкпай эмгектенишибиз керек. Насип кылса бара-бара жарым жылдын ичинде, бир жылдын ичинде ага дагы жетебиз. Мурадил Москвага кош келдиңиз дейт. Чоң рахмат. Москвага 2018-жылы 4-5 күнгө келген болчумун. Ошол кезде эмнегедир Москва мага каршы жаккан эмес болчу. Бирок Москва акырын өзүн сүйдүрүп баратат. Жагып баратат Москва, Кудайым буйрса. Зарина Караева. Каталогдо кандай иштетүүнү үйрөтөсүздөр дейт. Ооба, как раз биздеги обучение ошон үчүн да. Эгерде Wildberries'те более-менее базаңыздар болсо, 1 айлык обучение аласыздар, бул 12 000 сом. 12 000 сомдун ичинде эгер базаңыздар болсо, спокойно 12 000 сомдон көп пайдага чыгасыздар. Зато каталог менен кантип иштегенди, кантип Wildberries'ке чыкканды үйрөнүп аласыздар. Wildberries'тен вообще чыкканды билбейм, 0 десеңиздер, анда просто 3 айлык обучение алыңыздар. 3 айлык обучение болгону 30 000 сом. 30 000 сомдун ичинде сиздер 30 000 эмес, 90 000 сом, 120 000 сом кылып аны актап аласыздар кайра. Мындай коркпой эле бир чечим чыгарып, анан ошого жараша аракетиңиздерди кылсаңыздар, бул өзүңүздөргө болгон инвестиция сиздерге ашыкчасы менен кайра кайтып келет. Женя, али мен Москвага барып Озонду да окуп келдим, эми экөөнө тең чыгайын деп жатам дейт. Туура кылыпсыз, жакшы кылыптырсыз. Озондо деле потенциал чоң. Биз деле биринчи этапта Wildberries менен каталогду жакшы интеграция кылып алсак, кийинки этапта буюрса Озонду да кошобуз. Студия керек болсо кайрылсаңыз болот дейт. Алла разы болсун. Как раз ойлонуп аттым эле да ошондончу. Предметная съемка кылган бир студия керек болуп атат. Мурадил, эгер мүмкүн болсо номериңерди калтырып койсоңор, силер менен байланышып, силердин студияңарга барып кетсек, көрсөк. Себеби азыр складдын деле бир бурчуна предметная съемка кылган неме кылабыз деп жатабыз, студия. Бирок силерде даяр студия бар болсо, иштешсек өтө сонун болмок. Так. Азамат. Али, ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Каталогтон товарды алып заказ кылган адам албай отказ кылса, ал товар кайда барат? Бул суроого эки түрдүү жооп берейин туугандар. Биринчиси, биздин каталогдон товарды алдыңыздар, кардарга жөнөттүңүздөр, бул товарды кардар албай койсо, Wildberries'тен эң жакынкы складына кайтарылат дагы, бул товарыңыздар ФБО сыяктуу сатыла баштайт. То есть, сиздердин аккаунтта болот, сиздердин магазинге көз каранды таандык болот. Башка бирөө заказ берсе, ошол складтан эле сразу кетет да бул товарыңыздар. Экинчи маселе, биз мисалы ошол эле каталогко эмнеге категорически азырынча текстиль товарларын киргизбей жатабыз? Себеби биз тандап жаткан товарлардын процент выкупасы 85-тен жогору болуш керек болуп жатат да. Получается, кийим-кечеде ар бир заказдан, ар бир 100 заказдан 60-70 отказ болуп турган болсо, биздин каталогто ар бир немеден, ар бир 100 заказдан ашып барса 10-15 отказ болот да. А так кээ бир товарларды карап атам, прям 98% выкупа, 95% выкупа деген товарлар. Иштеген жок, көп нерсени укпай калдык дейт. Нагимайым. Балким записини биз сиздерге жөнөтөбүз, ошол жактан запистен көрүп маалымат алсаңыздар болот. Мен атайын бул жакта бир досумдун офисине келдим эле, батыраак болобу экен депчи, себеби аябай бат 100 мегабит секундта интернет да. Бирок ошого карабастан мынчалык катып жатса, биз сиздер менен суроо жооп кылганы, баарлашканы бир аз башкачараак форматта алышыбыз керек окшойт. Дагы бир нерсе, Россиядагы мекенде иштебиз үчүн деп мен ВК баштадым. Ошол ВКма да катталсаңыздар болот. Даже мен сиздерге ВКнын немесин берейинби? Ссылкасын бул жака катайын азыр. Страница. Что-то ВК иштебей жатат. Хотя иштеш керек болчу. Иш кылып тургандар, имейте в виду, менин ВКмдагы бар, ошол жактан дагы барып кылсак болот. Назгүрайым, курс окугандар реалити шоуга катыша алабы дейт. И так эле мен курс окугандарга арнап реалити шоу кылып атам.
катышсаңыздар болот. Бакыт, салам Али, сени Алла таалам колдоп жүрсүн. Москвада калып кетпе, сени Кыргызстан күтүп турат. Унутпа, биз сага вагон катары байланганбыз дейт. Бакыт байке, чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Ооба, мен деле Москвада калып кетейин деген оюм жок. Дуа кылып туруңуздар. Кудай жалгап, Москвада бизнес кылып жакшы иштеп кетсе, ушуну эле Алматыга да кайтсакпы деп турабыз. Азыр эми карап турсаңыздар, менин бизнесим кандай болуп калды? Бир бутум Кытайда, Кытайдын азыр Гуаңжодон офис ачып атабыз, то есть караштырып атабыз. Бир бутум Москвада, бир бутум Казакстанда, бирок жүрөгүм менен, бутум менен, денем менен негизинен Кыргызстандамын. Могу каталогду түзүп келе жатканда дагы айтып жатпадым беле? Каталогдун философиясы мындай да: Кытай менен заводум, Россия менен дүкөнүм, Кыргызстан менен үйүм. Аябай үмүт кылам, ушул эле философия менен Россияда иштеп жүргөн биздин мекендештердин бир бөлүгү дагы Wildberries'тен биздин каталог аркылуу бизнесин түптөшөт, Кыргызстанга кайтышат. Кыргызстанда өзүнүн тууган урогу менен, жакындары менен жүргөнчө Кытайдан товар өндүрүп, Россияга сатып, бизнесин кылышат. Акыл мырза, саат 22:00 деп айтылган эле го дейт. Акыл мырза, сиз өткөн жумадагы түз эфирде айтып алган жоксузбу? Бул жума 9-да эле болчу, 21:00. Диаз уулу Бекмурат, ФБСке кандай SEO оптимизация жасоону айта кетиңиз. SEO боюнча темага киргениңиз аябай узап кетет. Ошондуктан ал темага кирбей эле коелу. Бирок того тережер мындай: ФБС менен ФБОнун SEO оптимизациянын по сути көптөр айырмасы жок, экөө бир эле нерсе го. Рая, 30 миңдик курс 2 ай деди го ассистент кыз, ошондо 3 айга узарттыңыздар дейт. Рая айым, мен билгенден 30 миң курс 3 айга. Сиз менеджерлерин дагы тактаңыз, же биздин менеджерлер көрүп турса, Рая айымга жооп берип коюңуздар. 1 айга 12 миң сом, 2 айга 24 миң сом, 3 айга боло турган болсо 30 миң сом. Получается 8 миң сом переоплата кыла турган болсоңуздар, 3 ай бою кайтарым байланыш, обучение, реалити шоу ичинде бардыгы бар. Альберт, туура айтасыз, ассистент баглоо лично мен үчүн дейт. Алла разы болсун. Ассистент үмүт кылам, иншалла көпчүлүгүбүзгө сонун баалуулуктарды тартуулаган, көпчүлүгүбүзгө аябай сонун бир ырыскыбызга себепчи болгон бир платформа болот. Мени аябай өкүндүргөн нерселердин бирөөсү, эмнегедир ислам дининде кедей болуу менен такыбалык, кедей болуу менен Кудайга жакындыкты аябай ассоциация кылып берилген маалыматтар көп. Бирок чындап карап көргөндө, бай болуп туруп такыба болгон, кедей болуп туруп такыба болгонго караганда бир топ баалуураак да. Себеби кедей болсоң, и так эле сен күнөө кылганга шансың азыраак да. Кедей болсоң, и так эле сен мажбур такыбасың да көпчүлүк учурдачы. Бирок бай болуп туруп такыба болуп көр, же болбосо бай болгон адамдын Кудайга жакындашуусу дагы шанс көбүрөөк. Көбүрөөк адамды жумуш менен камсыз кылат, көбүрөөк адамга кайрымдуулук берет, көбүрөөк адамга жакшылык кылат, иш кылып. Наоборот, бай болгон жакшыраак да. Даже кээде ойлоп кетем, эми мунун бир основасы жоктур деле, бирок балким бизди душмандарыбыз, кедей болсоң Кудайга жакыныраак болосуң, такыбараак болосуң деп душмандарыбыз исламга ушундай бир формат менен душмандык кылышуу дейм да. Себеби адам бай болгон сайын жаңы форматтар ачылат, жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылат, и бул мусулман дүйнөсүнүн көтөрүлүшүнө алып келет да. Биз деген кедей болушубуз керек деп туруп отуруп калабыз. Кудайым буйрса, ассистент көп мусулман бизнесмендердин чыгышына дагы ушул перспективадан дагы жардам берет деген үмүтүм бар. Женя деген бир уникалдуу киши окшойт өзү. Али, мен ИП октябрда ачайын деп атам, кыргыз тою башталды дейт. Жок. Өзүңүздү өзүңүз алдабаңыз, Женя. Себеби азыр айтып атпаймынбы, мына Кудайым көрсө биздин каталог 3 күндөн кийин башталат. 1-сентябрда башталат. Бизнес кылууда деги эле ийгиликке жетүүдө 72 саат принциби бар. Эгерде 72 сааттын ичинде конкреттүү действияларды албасаңыздар, бул ишиңиздер калып кетет. Өзүңүздөр да ойлонуп көрүңүздөр. Буга чейин толтура идеялар келип аткарбай калсаңыздар, скорее всего, муну сиздер 72 сааттын ичинде кылган эмессиздер. Так что шайтандын мойнуну сындырыңыздар. Эгерде Wildberries'ке кантип чыкканды билсеңиздер, каталог алам деп туруп, бүгүндөн эле калбай ассистентке подписка болуп коюңуздар. 3 күн жоготосуздар, бирок бул сиздерге эч кандай минус алып келбейт. Эгерде Wildberries'ке кантип чыкканды билбесеңиздер, бүгүн эртең срочно обучениеге катталып коюңуздар.
Акчаны берип алгандан кийин ичиңиздер тызылдап по-любому барып аны окуйсуздар да. А бирок эртең кылам, идея жакшы деп туруп эле калып кетсеңиздер, ошону менен калып кетесиздер. Самовыкуп жөнүндө айтып бериңиз дейт Назгүл айым. Самовыкуп дагы азыр могул түз эфирдин темасы эмес. Мен азыр сиздерге дагы көп Wildberries'in жалпы не дейин, перспективасыны, анан каталог жөнүндө көбүрөөк айтып берейин. Самовыкуп, реклама кетирүү, SEO оптимизация, булардын баардыгы и так эле биздин обучениеде бар. Ошол жактан көрө берсеңиздер болот. Так. Диаз, Диаз Улубекмурат, платная приемка проблемасын кандай чечсек болот дейт. Ну, үмүт кылам, сентябрдан баштап бир аз платная приемка азаят деп, анын жанында түн жарымда алып барса, платная приемка жок болот же аз болот. Саламатсызбы, Нуршат, Нуршат, менин карындашым Нуршат Турбаев. Саламатсызбы, байке, реалитини көрүш үчүн кандай шарттарыңыз бар? Мен уже доступ алып алдым, мурун подписка берген элеңиз, ошону узарттым дейт. Эгер подписка болсоңуз, тилекке каршы доступ болбой калат, аны биз обучение алгандарга гана кылып атабыз. Мындай маселе, мисалы, менин подпискама жөн эле доступ берип койбойсуңбу деп ойлошуңуздар мүмкүн. Андай бир тема жок, себеби подписчиктер жөн эле подписка алган, кечиресиздер, жөн эле подписка алгандарга доступ бериш үчүн биз аркада толтура код жазышыбыз керек, ал аябай волокитада. Азыр биз бүтүндөй концентрациябыз менен каталогду баштайбыз деп турган учурда ага ресурс бөлө албайбыз, тилекке каршы. Гүлбара, мен 3-10 миң менен каталогдон товар алсам, ассистентке ошондо канча төлөйм дейт. Гүлбара айым, караңыз. Ассистентке подписка просто 3 000 сом төлөйсүздөр. Андан кийин каталогдон хоть 10 миңге товар аласыздар, хоть 100 миңге товар аласыздар, ал уже өзүнчө тема. Айзада, бардык товарга карточка ача берсек болобу дейт. Ооба. Как раз таки биздин каталогдон эң сонун жерлердин бирөөсүчү, айталы каталогдо 100 ассортимент товар бар болсо, сиздер бул 100 ассортименттин бардыгын ФБС менен Wildberries'ке чыгарып, кайсы товар жакшы сатылат, аны проба кылып көрсөңүздөр болот да. Эгерде ушул эле нерсени ФБО менен кыла турган болсоңуздар, колуңуздарда 10 000 доллар акчаңыздар бар болсо, бул по сути 2 же 3 товарга эле жетет да. А бизде деген 10 000 доллар эмес, бир 20 000, 30 000 сом акчаңыздар эле болсо, 100 товарды проба кылып көрсөңүздөр болот. Женя, сиз өтө уникалдуу адам экенсиз чындыгындачы. Али мен Екатеринбургда жашаймын го дейт. Мен билбейт элем, сиз жашайт экен. Сүйөрбек жакшы бала, биз барганбыз, кыргыз чакырган бизди. Отлично. Сүйөрбек өзү менен через байланыштыр. Али мырза, жолукпайлыбы, сизге бир чай алып берейин дедим эле, сүйлөшүп таанышалы дейт. Анан хорошо дедим. Отлично. Мен да өзүм көргөн эмесмин, таанышабызга. Адам туугандар менен байланышкандар, сураныч, WhatsApp немеңиздерге, профилиңиздерге өзүңүздөрдүн сүрөтүңүздөрдү коюп коюңуздарчы. Какой-то бир жаратылыш, аттын сүрөтү, иттин сүрөтү, анан отур ойлон да бул киши ким экен депчи. Ошого негизи элечи туугандар, албетте кээ бирлериңиздер такыбалыктан, кээ бирлериңиздер көз тийип кетет эми, разный себептер бар экен, бирок WhatsApp'ты биз башкалар менен байланышуу үчүн колдонобуз го. Менин сунушум все-таки өзүңүздөрдүн эле сүрөтүңүздөрдү, болгондо дагы жакшы тартылган сүрөтүңүздөрдү коюп койгоңуздар жакшы болот. Бир кездерде мен деле неме койчумун. Бир акыркы жолу Уилл Смиттин сүрөтүн коюп койдум эле, бирөө айтты да, бул негр ким депчи. Анан бул негр эмес, бул мен жакшы көргөн бир актер десем, лучше өзүңүн сүрөтүн коюп кой деп себебини түшүндүргөндөн кийин мен дагы мага дагы мындай жетти да ошол нерсечи. Так что өзүңүздөрдүн сүрөтүңүздөрдү коюңуздар. Мунара бир айлык Кыртай реалити шоу кошулабы дейт, кошулат ооба. Fulfillment канча болот дейт Азия дайым. Fulfillment'ти дагы айтабыз. Биз аябай катуу талкуу кылып атабыз. Бул жакта мындай аябай тонкий бир грань бар да туугандар. Тойлор дагы өлбөш керек, карашкырлар дагы ач калбаш керек деген тема бар да. Биз сиздерге бул товарларды каталогга чыгарганда, сиздер бул товарды алып сатканыңыздарда сиздерге дагы пайда калыш керек, бирок каталог проекти дагы алдыга жылыш керек. Ушул эки нерсенин ортосуна балансты азыр ойлонуп жатабыз. Запись сакталат, Кудайым буйрса. Мека, действующий селлерлерге эмне предложенияңыз бар дейт, эмне сунушум бар. Биринчи сунушум Wildberries'теги перспективаны, Wildberries'теги объемду түшүнүңүздөр. Сиздер азыр 1 миллион, 2 миллион оборот кылып жатсаңыздар,
Билиңиздер ушул 1 миллион 2 миллион оборот Wildberries'те өтө көп оборот эмес. 20 миллион 30 миллион оборотторго деле чыксаңыздар болот. Бул бара бара татаалдашканы менен по-любому Wildberries'те нереально чоң объем бар. Бул биринчи сунушум. Экинчи сунушум, Wildberries менен эле чектелип калбаңыздар. Озонду караңыздар, Яндекс Маркетти караңыздар дегилечи. Азирети Алинин деле сонун бир сөзү бар экен да, балдарыңарды бир кийинки этапка карап тарбиялагыла дегенчи. Мисалы, балдарыңар башталгыч мектепте болсо, аны деген ортоңку мектепке даярдагыла. Орто мектепте окуп жатканда университет жылдарына карап неме даярдагыла деген сыяктуу тема бар экен да. Ошоңузуңардын эле сиздер дагычы мындай кээ бир боло турган окуяларды алдын ала предугадать эткенди үйрөнүңүздөр да. Аны үчүн көбүрөөк форумдарга катышыңыздар, ушул тармакта иштеп жүргөн адамдар менен көбүрөөк баарлашыңыздар. И мындай пульсту шупать этип, пульсту сезген аракет кылыңыздар да. Мисалы, азыр мен Москвага келдим. Москвага келгенге чейин мен үчүн Яндекс Маркет көп деле актуальный тема эмес болчу. Бирок бул жактагы адамдар менен сүйлөшүп, бул жактагы баннерлерди көрүп, бул жактагы Яндекс Маркеттин аракетини көргөндөн кийин, значит, Яндекс Маркетти дагы келерки жарым жыл, бир жылдын ичинде стратегия коюш керек деп ойлонуп калдым. Сиздер деле Бишкекте болсоңуздар, Бишкектеги Wildberries менен байланыштуу тусовкаларга сөздүн жакшы маанисинде катышыңыздар. Москвада болсоңуздар, Москвада. Мисалы 24-сентябрда Москвада селлерлердин бир форуму болот экен. Мен Кудай буюрса сөзсүз барайын деп турам. Ошондо эле катышсаңыздар, ал жакта вроде как эч нерсе укпайсыздар, эч нерсе үйрөнбөйсүздөр, вроде как ошол тусовкада уккан бир-эки маалыматыңыздар сиздерге көп акчалай кайтарым болуп келет да. Акыл мырза, ооба, Кудай буюрса эфир сакталат. Умарбек. Баткенде туруп иштеген менен Москвада туруп иштегендин каталогду пайдаланууда канчалык айырмасы бар, плюстары же минустары? Айшабалар менен Москвада жүргөндөрдүн ортосунда вообще айырма жок болгондар. Так эле каталогдун сонун изюминкаларын бир өчүш болуп атпайбы? Сиздер дүйнөнүн кайсыл жеринде болсоңуздар деле кудум эле Москвада өзүңүздөр ФБС менен иштеп жаткандай шарт бар да. Себеби күн сайын садоводко барбайсыздар, тиги базарларга барбайсыздар, товарлар жеткирбейсиздер, булардын баардыгын биз кылып беребиз. Сиздер просто отурган жериңиздерден иштей бересиздер. Сактап коебуз туугандар. Буквально ойбой, дагы суроо, 99 суроо, машаллах. Туугандар, давайте дагы бир 10-15 суроолорго жооп берели. Андан кийин сиздер менен коштошот экенбиз. Анан катып көпчүлүгүңүздөрдө проблема болуп жатат окшойт. Ушундай проблема болбошу үчүн неме кылалы? Ошого жараша сиздер менен бир баарлашкан жолун кылалы. Адилет могул жактачы? Могул Сүйөрбек деген байланышып калсаң, эме кыласың, а? Вот, Женя, биз кыштан бери эле келатабыз силер менен. Мен силерге постоянно реклама кылып келем дейт. Чоң рахмат. Эң жакшы реклама сарафанное радио да. Сарафанное радио. Ошондуктан өзгөчө могул Россиядагы мекендештерибиз, мен ВКга видеолор жүктөп атам, ошолорду Россиядагы WhatsApp группаларга жөнөтүп мага жардам берсеңиздер өтө сонун болмок. Себеби Россиядагы биздин мекендештерибиз, өзгөчө Москвадагылар Wildberries'ин эмне экендигин билет, бул жактагы потенциалды билет. Анан араларынан бир бөлүгү өзүм бул жактан бизнес куруп алсам Кыргызстанга кетем дегенде көздөрү төрт. Ошолорго биздин каталог аябай жакшы бир мүмкүнчүлүк. Группаларга бөлүшүп, өзүңүздөрдүн Wildberries'ке кызыгып жүргөн досторуңуздарга айтып койгонуңуздар бул өтө сонун реклама. Чоң рахмат сизге, Женя. Тимур, ассаламу алейкум, Али. Алейкум ассалам, Тимур мырза. Биз онлайн курсту 25 миң сомго 2 айга алдык. Бизге дагы 3 айга узартып койгула, 5 миңди оплата кылабыз дейт. Тимур мырза, менеджерлер менен байланышыңыз, маселе жок. Сизге керектүү жардамды беришет. Мека, мага кайрылыңыздар, документация дейт. Мека документация боюнча жардам берет да, номер турат бул жакта 0778 16 16 16. Документация боюнча суроолорго жооп бербей эле турайын. Арсланбек, жакшы суроо бериптир. Нолдон баштаган адам да 1 айлык курсту алса болобу же жетишсиз болуп калабы дейт. Биринчи маселе туугандар, мен лишь бы сиздерге курс сатайын деген оюм жок. И так эле биз курсту мажбур
чыгарганбыз. Себеби биздин толтура мекендештерибиз аналитиканы билбегендиги үчүн курс ачканбыз да. Эгерде нолдон баштаган болсоңуз, менин сунушум 3 айды талганыңыз туура болот. Себеби 3 айдын ичинде толук кандуу өздөштүрүп, продажаңызды кылып, курска төлөгөн акчаңызды ашыкчасы менен уже кайра кайтарып алган болосуз. Анын жанында Wildberries'te үйрөнгөнүңүз, жөндөмдүүлүгүңүз сизге подарок кылат. Салават менен фуфумен 90 рубль эстеликке кандай болот дейт Азия дайым. 90 рубльчалык кымбат болбойт. Бирок мажбур кошушубуз керек. Муну түшүнүшүңүздөр керек. Себеби склад алып жатабыз, сотрудник алабыз, толтура расходторубуз бар. Бул товарларды күн сайын складтарга белая дачага жеткирип берип турабыз. Эгерде булардын баардыгын биз товарлардын количествосуна чачпасак, бир жерден кийин каталог проекти жабылып калат. Бул кереги барбы? Жок. Ошондуктан мажбур түрдө кошобуз. Бирок вряд ли 90 рубль болот. Марс Байке деги эле кымбаган жан экенсиз да. Сүрөттөрдү көрсөңүз болот, Кудайым берсе, 1-сентябрдан баштап. Мурадил, студия боюнча эфирден кийин сизге байланышымды чоң рахмат. Мурадил, күтөм иншаллах. Дагы эртеңдерден студияңарга зыяратка барып кетсек да болот. Сабина айым, Алматыда биз сизди күтөбүз дейт. Кудайым буйрса, Алматыга да качабыз. Азыр могу неме боюнча караганда, аналитика боюнча караганда, ФБС боюнча белая дачадан кийин Казакстандын складдары экен да топто. Деги эле мисалы мен өзүм дагы Кытайдын товарлары менен Wildberries'те иштөөнүн потенциалын казак туугандардан көргөм да, казак бауырлардан көргөм. Анан келип туруп кыргыздарга айтып баштагам: туугандар, текстиль менен жүрө бербейли, текстилдин азабы көп, текстилдин волокитасы көп, текстилде возврат көп. Жаныбызда Кытай турат, даңкыйган завод. Ошонун товарлары менен иштеп баштайлы деп, ошондон башталган менде делечи. Казактар чындыгында Кытайдын товарлары менен иштегенде аябай жакшы өздөштүрүшүптүр. Мирбек, ассаламу алейкум. Биз Москвадабыз. Складка же офисиңерге, командаңарга вакансия барбы? Биз тажрыйбабызды күчтөндүрөлү деп жаттык эле, иштесек практика көбүрөөк болсо жакшы болмок. Рахмат дейт. Мирбек мырза, азырынча жок. Тилекке каршы. Азырынча бизде команда жетиштүү. Бирок насип кылса масштабка чыгып чоңойгон сайын баары бир керек болот. Сиз итак эле молтуз эфирде олтурган болсоңуз, менин инстаграмыма катталып болсоңуз керек. Вакансия чыкканда ошол жактан жарыялайбыз. Медина, саламатсызбы? Саламатчылык офлайн кайсы жакта окутулат дейт. Офлайн азырынча бизде бир гана Бишкекте. Ахун, салам алейкум, сиздер менен кошулуп жүрүп Wildberries үйрөнсөк болобу дейт. Алейкум ассалам. Азырынча бизде андай бир немебиз жок, андай бир опциябыз жок. Бирок чоңойгондон кийин бизге жумушчулар керек болот. Зейнегүл айым, салам, мен кеч кирип калдым, өзүм иштейм, соодам жакшы, дагы башка ниша тандоо керек болуп жатат, үйрөтөсүзбү ниша тандоону дейт. Зейнегүл айым, соодаңызга берекет берсин Аллахым. Сизге сунушум просто каталогко кирип, каталогдогу товарлардан проба кылып сатып баштасаңыз, кайсынысы выстрелить этсе, ошолорду көбүрөөк киргизип, ФБОга айландырып кетсеңиз болот. Мира, бир айлык курсту окуп атып, Wildberries'ке чыга беребизби параллельно дейт. Албетте. Караңыздар, менин командамдын кээ бир мүчөлөрүнүн аракетин көрүп, мен кээде мындай аябай жүрөгүм неме болуп кетет, элжирип кетет да. Себеби чалып алып биздин курсту алгандарды урушуп аткан жери бар да. Биздин курста туугандар, канча убакыт өткөрдүңүздөр, канча теманы бүтүрдүңүздөр, баардыгын көрсөңүздөр болот да. Анан кээ бир мекендештерибиз ушунча даярдалып койгон продукту дагы чайнап жутканды билишпейт. Айтайын дегеним, обучениени толук бүтүрбөйт, курс бүткөнгө чейин аракетин кылып Wildberries'ке чыгып кетпейт да. Биздеги кураторлор чалып анан аларды урушушат. Эгерде сиздер айтылган тапшырмаларды өз убагында аткарсаңыздар, бир айдын ичинде уже Wildberries'те биздин обучение менен продажаңыздар башталат. Просто өзүңүздөр аракетиңизди кылышыңыздар керек болот. Себеби обычный курстарда 2-3 жума бою обучениени окуп, аналитика кылганды үйрөнүп, дагы бир 2-3 жума бою аналитика кылып, анан бул товарды өндүрүп, закуп кылып Wildberries'ке чыкканга чейин 2-3 ай өтүп кетиши мүмкүн. Бизде по сути 1-2 жуманын ичинде уже продажаңыздар башталат. Иштешем дегендер бар, Кудайым буйрса күтөбүз баарыңыздарды. Ла-ла, та-та-та-та-та.
Көтөрөлү. Саналуу минутларыбыз калды туугандар. Саламатсызбы али? Каталогка 1 айлык жазылуу алсак эле доступ ачылабы? Иш кандай жүрөт? Кайсы складтарга отгрузка кыласыздар? Азыр көп складтар ар бир товарга 25 рубль алып калбадыбы? Бесплатный приемга аракет кыласыздарбы? Упаковка пурпурка болобу же сейф пакеткана болобу? Спасибо за покупку. Оставьте, пожалуйста, отзыв деген записка салсак канча сом болот? Жакшы суроо, Равшан мырза. Балким айым, кечиресиздер. Мындай маселе туугандар, караңыздар. Жанатан бери айтып атам го, мисалы реалити шоу кылам депчи. Реалити шоу кылгандан дагы максатым прям өзүм жон терим менен каталогду сезип көрүшүм керек. Бул кантип иштеп аткандыгын түшүнгөндөн кийин ушул шартты сиздерге түзүп беришим керек да. Анан үнүмдү чыгарып ойлонушум керек болсо, ооба, бизде мисалы дейли каталогдун бир жеринде подарка катары сиздер кошуп кое турган товарлар болот. Мисалы дейли 20, 30, 40, 50 рубльдук мындай символичный кээ бир немелер болот го. Муну деген сиздер обычно эмне сатып атасыздар? Мышка сатып атасыздар. Бирок бул мышканы башында жакшыраак продвижение кылыш үчүн жанына бир белек коюшуңуздар керек болот. Мисалы дейли биздин каталогдо товар для подарков деген жеринде коврик көрдүңүздөр. Ошол коврикти бул жака кошуп койсоңуздар болот. Чтобы немеге кардарга бул товар жеткенде ага приятный болсун, мен жөн эле мышка заказ бердим эле, жанында коврик келди, сонун бир продавецке деп туруп сиздерге 5 жылдыз калтырсын, плюс отзыв калтырсын. Ушунун сыңарындай эле жанагындай письмо благодарности деп коет да, рахматчылык каттары. Алардын деле бир 5-6 вариант немелерин жасап туруп, дизайндарын жасап туруп, биз деген каталогдун бир жерине письмо благодарности деп туруп кошуп коебуз. Сиздер товарыңыздарга заказ түшкөндө ошолорду дагы кошуп койсоңуздар болот. Албетте бул дополнительная оплата менен болот. Бирок эмне болгондо деле сиздер үйүңүздөрдө отуруп заказ түшкөн сайын мага могул белекти кошуп кой, мага могул катты кошуп кой десеңиздер, биз сиздердин атыңыздарга аны кошуп коебуз. Беназир. Каталог боюнча суроом. Каталогко кошулсак канча убакытка чейин? Доступ канча убакытка чейин же ай сайын акчасын төлөп алып турабызбы дейт. Туугандар, ассистенттин бизнес модели Netflix'тикине окшош. Netflix'те сиздер бир канча тариф бар. Ошол тариф өзүңүздөргө ылайыктуу болгон тарифке подписка болгонуңуздардан кийин 1 ай бою колдоносуздар. 1 айдан кийин бул кызмат кереги жок калса подписка болбойсуздар. 1 айдан кийин кайра керек болсо кайра подпискаңыздарды улантып коесуздар. Ассистенттин деле подпискасы ошондой. 3000 сомго подписка болдуңуздар, 1 айга программага достугуңуздар бар. 1 айдан кийин кайра подписка болсоңуздар, кайра 1 айга доступ ачылат. Нурмухаммед, мистерлер сиздердин жаныңыздарга склад ачып иштесек болобу дейт. Ну, по идее азырынча болбойт туугандар. Себеби биз дагы жаңы келдик. Бул рынокто жаңыдан эле ушул этип келе жатабыз. Кудайым буйруса, ал күндөр дагы келет. Омат, товар сатып алып жатканда Сбербанктан төлөсө да болобу дейт. Ушул теманы ойлонуштуруп жатабыз. Как раз бизди Модуль банк деген бул жакта бир банк конокко чакырды. Ушул жума ичи аларга конокко барып, балким алар менен бирок сүйлөшүп көрөбүз. Мисалы бизде Россиядан клиенттерибиз бар. Алардын оплатасына силер жардам бере аласыңарбы деп, алар менен сүйлөшүп көрөбүз. Ну, по идее, бул маселе по-любому чечилиши керек болгон маселе. Себеби толтура мекендештерибиз Россиядан келет. Булардын же Сбербанк, же Тинькофф, же Модуль банк, же башка банктын карточкалары бар. Тем более Россияда виза карталар иштебейт, ошондуктан Кудайым буйруса сөзсүз чечебиз. Подпискага Сбербанктан которо албай жатам, кантсам болот дейт. Биздин менеджерлерге кайрылсаңыз, ошолор сиздерге жардам берет азырынча. Бирок маселени толук кандуу чечиш үчүн биз бул жакта бир канча банк менен сүйлөшөбүз, Кудайым буйруса. Туугандар, ошол 1,5 сааттан бери сиздер менен баарлаштык. Баарыңыздарга чоң рахмат. Баарыңыздар менен сүйлөшкөнүм үчүн аябай кубанычтамын. Анан мынтип катый берсе, жана айткандай, сиздер менен баарлашкандын башка варианттарын ойлонуштуруп көрүшүбүз керек экен. Аны да ойлонуштурабыз. Ошончо маселе чечилди. Кудайым буйруса бул маселе деле чечилет. Өзүңүздөргө жакшы караңыздар. Wildberries'ке чыккандар дагы бир жолу айтам, 72 саат деген принцип бар. Шайтандын мойнуна сындырып, срочно же подписка болуңуздар, же обучение болуңуздар. Болбосо арадан 1 жыл өтөт, дагы эле айтасыздар, мен Wildberries'ке чыгышым керек эле деп. Анын кереги жок.
обучениеге төлөгөн акчаңыздар дагы, ассистентке подпискага төлөгөн акчаңыздар дагы толугу менен өзүн актай турган тема. Ошондуктан смело жазылыңыздар, катталыңыздар. Кудайым буюрса, бардыгыбыз 2024 аягына чейин Wildberries'те жакшы продажа кылган, жакшы продавецтерден болуп калалы. Баарыңыздарды кучактадым, өптүм. Өзүңүздөргө жакшы караңыздар. Алла Таалага аманат болуңуздар.